Саламатсыздарбы, бизнес коомчулугунун урматтуу өкүлдөрү, бүгүнкү жолугушуунун урматтуу катышуучулары. Жалпыңарга маалым болгондой, азыркы учурда коронавирус илдетине байланыштуу кырдаал курч, инфекциянын жайылышына бөгөт коюу, анын кесепеттерин азайтуу үчүн министрлер кабинети тийиштүү иш-чараларды аткарууда. Бирок соңку күндөрү инфекциянын жайылышы күчөп, абал барган сайын курчуп баратат. Ага карабастан биз карантиндик катаал чектөөлөрдү киргизген жокпуз. Анткени экономика чабал акыбалда, бүгүнкү күнү кош кысымдын алдында калды. Бир жагынан коронавируска байланыштуу киргизилген чектөөлөрдүн айынан товарлардын жүгүрүүсү кыскарды. Экинчи жагынан бүткүл дүйнөнү тооруган экономикалык кризис менен кымбатчылыктын кесепети бизди да кайгып өткөн жок. Бардык өлкөлөрдү кымбатчылык каптады. Урматтуу ишкерлик чөйрөсүнүн өкүлдөрү, өлкө башынан кечирип жаткан оор абалды силер жакшы туюп, жон териңер менен сезип турасыңар. Ошондуктан бүгүнкү жолугушууну ак эмгеги менен өлкөнүн өнүгүүсүнө чоң салым кошуп жаткан бардык ишкерлерге ыраазычылык билдирүү менен баштоого уруксат этиңиздер. Силердин ак эмгегиңер, караандай мээнетиңердин аркасында жумуш орундарды түзүп, салыктар төлөнүп, өлкөнүн бюджети толтурулууда. Калкты керектүү товарлар менен камсыздап, кызмат көрсөтүп, азык-түлүк коопсуздугун сактоого үлүшүңөрдү кошуп келесиздер. Ишкер экономиканын, коомдун жана инновациянын өнүгүшүнүн кыймылдаткычы болуп саналат. Бүгүнкү күндө өлкөбүздүн экономикасынын дээрлик 85%-ын ишкерлер түзөт. Ошол себептен бүгүнкү жыйынга катышып жаткан жана жалпы эле мамлекеттик органдардын жетекчилеринен баштап, катардагы кызматкерлерине чейин катуу талапты коем. Ишкерлерге болгон мамилени түп тамырынан өзгөртүү зарыл. Биздин экономика чечкиндүү чараларды талап кылууда, бизге тез жана көзгө көрүнө турган натыйжалар керек. Эгемендүүлүктү алгандан бери Кыргызстандын экономикалык өнүгүү деңгээли салыштырмалуу төмөн деңгээлде. Өнүгүүнүн негизги көрсөткүчтөрүнүн бири болгон ички дүң продукциясы болжол менен киши башына 1300 акш долларды түзөт. Бул көрсөткүч Евразиялык экономикалык биримдиктеги мамлекеттердин ичинен эң төмөнкү көрсөткүч жана дүйнөлүк орточо көрсөткүчтөн 9 эсеге аз. Кыргызстан дагы эле жакырчылыкты жеңе албай келе жатат. Өлкөдөгү жакырчылыктын деңгээли дээрлик 25%-га жетти, ал эми алыскы аймактарда 40%-га чейин жетүүдө. Бул сандар региондордун экономикалык өнүгүүсүнө олуттуу диспропорция сакталып жаткандыгын билдирет. Ошондуктан биз шаардын жана региондордун жарандарынын ортосундагы киреше айырмасын азайтууга тийишпиз. Аларды минималдаштыруу зарыл. Шайлоо өнөктүгү маалында мен өлкөбүздүн бардык аймактарын түрө кыдырдым. Менин саясий платформам жана Кыргызстан элине кайрылуум жөнөкөй элдин, карапайым калктын өтүнүчүнө, суроо талаптарына негизделген. Бүгүнкү күндө эл жумуш орундарын түзүүнү жана бардык тармактарда адилеттүүлүктү орнотууну талап кылууда. Ошол себептен менчикти коргоо жана ишкерлер менен инвесторлорду колдоо жөнүндө жана ишкерлерди коргоо боюнча кошумча чаралар жөнүндө алгачкы жарлыктарга кол койгонмун. Албетте, жакын аралыкта бул жарлыктарды аткаруунун жүрүшүнө баа берилет. Ар бир тийиштүү мамлекеттик органдардын жетекчилери жеке жооп беришет. Ишкерлердин жана инвесторлордун мүлкүнө кепилдиктерди берүүнүн олуттуу системасын түзбөсөк, алар өлкөнүн экономикасына инвестиция салууга кызыктар болбойт. Ишкер келечекке жана өз инвестицияларынын корголушуна ишениши шарт, антпесе өлкөдөн капиталдын агып кетишин токтотуу мүмкүн эмес. Экономикалык өсүштү камсыздоо үчүн бир нече милдетти ишке ашыруу зарыл. Биринчи милдет — экономикалык субъекттерге антикризистик колдоо көрсөтүү. Алардын ишине түрткү берүүчү чараларды жана чечимдерди тез кабыл алып, ыкчам аткарылышын камсыздоо. Анын ичинде өлкөбүздүн изоляцияда калуусуна жол бербөө. Ал үчүн соода жаатындагы негизги өнөктөш мамлекеттер арасында товарлардын эркин жүгүрүшүн камсыздоо жана вакцинация маселесин чечүү. Экинчи милдет — мамлекетке инвестициялардын келишин жогорулатуу жана жумушчу орундарын түзүү.
Үстүбүздөгү жылдын 5 майында Кыргызстан элине кайрылуумда республиканын экономикалык өнүгүүсүнүн мындан аркы пландары жөнүндө көз карашымды айтып кеткем. Биз экономикалык реформалардын алкагында фискалдык, соттук, укук коргоо, транспорттук, логистикалык жана тышкы соода саясатын өркүндөтөбүз. Ал эми санариптештирүүнү ар бир жарандын турмушуна таасир этишин камсыз кылабыз. Башкаруу жана кызмат көрсөтүү процесстери толугу менен автоматташтырылат. Биз өсүп өнүгүүнүн жаңы пайдубалын түптөө үчүн жаңы эрежелердин негизинде иш алып барабыз. Ириде мамлекеттин бизнес чөйрөсүнө кийлигишүүсүн чечкиндүү түрдө кыскартабыз жана жагымдуу, адилеттүү шарттарды түзүүгө бүт күч аракетибизди жумшайбыз. Бул үчүн олуттуу кадамдар жасала баштады. Акыркы убакта бизнес чөйрөсүнүн фискалдык жана укук коргоо органдарына нааразычылыгы кескин күчөп, ал ортодо маалымат мейкиндигинде ишкерлерге жана инвесторлорго кылмыш иши козголду деген маалыматтар байма-бай кайталанып токтобой жатат. Укук коргоо жана фискалдык органдар тар кызыкчылыктарды көздөгөндөн улам иштеп жаткан ири ишканалардын иши токтоп калгандыгы тууралуу фактылар жок эмес. Укуктук нормалардагы карама-каршылыктар ишкерлерге каршы колдонулуп, соттук териштирүүлөргө себеп болууда. Салык кызматы болсо, пландык текшерүүлөр кыскарууда деген маалымат бергени менен, пландык эмес жана камералдык текшерүүлөр көбөйүп жаткандыгын тастыктаган маалыматтар бар. Салык кызматы тарабынан жүргүзүлгөн мындай көп сандагы текшерүүлөр тергөө органдарынын көрсөтмөлөрү жана өтүнүчтөрү боюнча ишке ашырылып жатат деп айтылууда. Бул маалыматтар бизнеске болгон кысым токтой электигин ырастайт. Ушундан улам каржы полициясынын ишин терең анализдеп, көптөгөн арыздарды эске алуу менен бул орган өзүн өзү актаган жок деген жыйынтыкка келгенбиз жана аны жоюу тууралуу чечимди кабыл алганбыз. Бул кадам бизнести колдоо багытындагы чечкиндүү кадамдардын бири болгон. Аталган кадамдарды улай жакынкы күндөрдүн ичинде Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетиндеги антикоррупциялык кызмат жоюлат. Бул боюнча тийиштүү жарлык даярдалып жатат. Урматтуу бизнес өкүлдөрү, ушул жерден бир нерсени айта кетишим керек. Албетте залда отургандарга тиешеси жок. Бизнесмендердин бир 100%-нын ашып кетсе бир 5% болушу мүмкүн. Ар кандай мамлекетти алдоо же болбосо ушу салыктарды убагында төлөбөгөн моменттер бар. Бир окуяны айта кетейин. Кече жакында Жылдыз Жакыпова эжекебиз, укук коргоочу, кыйкырып чыкты. Бизнесмендер Кыргызстандан кеткиле, мыйзам силерди коргой албайт деп. Ушул окуя боюнча сиздерге жалпы коомчулукка дагы айтып коюшум керек. Эл дагы туура түшүнүш керек. Бизнесмендер да, сиздер да билишиңиздер керек. Балян деген бизнесменди жакшы билесиздер. Бул эмне кылган? Бул мамлекеттик банкка болор болбос бир залогду алып барып коюп туруп, $2,5 миллион кредит алып кеткен. Бирок бир дагы ай же болбосо бир күндүк процентин бир тыйын төккөн эмес. Ушул күнгө чейин. Бул деген сөз мамлекеттик банкты алдап, ошол банктын жетекчилери менен сговорго барып, сүйлөшүүлөргө, аларга берчүсүн берип, парасын берип туруп, анан алганда. Бул ошо ойдон залогду жанагы эч нерсеге татыбаган залогду таштап кетейин деген максат болгон. Бирок УКМКнын күчү менен алып барып туруп сурак алганда банкирлер дагы өз мойнуна алган. Ооба, чындыгында пара алганбыз, ушундай таштап кетмегеле деп. Анан ушундай мамлекетти тоноо фактылары болуп атса, бул мамлекеттик банк, керемет банк, 100% мамлекеттик банк. 30 жылдан бери ушундай тоноолор, ушундай уурдоолор уланып келе жатат. Анан биз ушуну коргобосок, анан МПОчу эжекеси бар экен, коргоочусу, ошол кыйкырып чыкпасын, бул өзү крупный төбөсү көрүнгөн бизнесмен экен деп эле унчукпай калып, ушул мамлекеттин акчасын тоното бергенибиз бул туурабы же туура эмеспи? Туура эмес да. Мына ушул жерде отурган баарыңардын акчаңар ошол. Биздин акчабыз, карапайым элдин акчасы. 5-10 сомдон салык төлөп, эптеп бюджетти толтуруп аткан акча бул. Кайра ошондон мына мамлекеттик кызматкерлер зарплата алат, пенсия пособия беребиз, мамлекетибизди өнүктүрөбүз. Ошондуктан менин айтарым, эгерде мурда ушундай окуялар болуп келген болсо, мындан ары болбойт. Ар бир тыйынды кайсыл жакка бөлүндү, кандай жумшалып атат, ошол жерге бөлүндү, кеттиби, жумшалдыбы же жумшалган жокпу, орто жолдо уурдалып кеткен жокпу деген